Ооба, жакшы. Сабакка даярсыңарбы куратордук саатка? Бизде Ооба. тез куратордук саат өтө беребиз. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыз куратордук саатыбыздын темасы кандай эле кыздар? Спид чугуштуу илдет. Илдет темасындагы куратордук баштайлы. Демек, кыздар силерге алгач суроо бергим келип атат да, мына сүрөттөн эмнени көрүп жатасыңар? Эмнени түшүнөсүңөр, ушул сүрөт эмнени чагылдырат деп ойлойсуңар? Вирус инфекциясы эмеспи эжеке? Не дейсиң айтат? Инфекция эмеспи, мисалы спид вирус да эжеке ошонун инфекциясы. Да, рахмат. Кимдин ою бар? Айта берле кыздар. Бул сүрөт эмнени түшүндүрөт деп ойлойсуңар? Атайын ушул ана бурчунда карасаңар белги турат. Колдун сүрөттөр анан белги баягы неме экен, значок экен. Демек, ойлонуп көргүлө. Өз оюңарды айткылачы, буну эмне үчүн биз ушуну негизги символ катары коюп атабыз деп ойлойсуңар? Спидке каршы күрөшүү дегенби? Рахмат. Дагы кимде ой бар? Айзаттын оюна кошуласыңарбы? Ооба эжеке. Ооба эжеке, ушуну элек азыр көбүн бардык биз спидке каршыбыз дегенде мектепте окуп жүргөндө дагы ушундай неме кылчу элек да, ошондо деле ушундай тагып алчу элек. Спидке каршыбыз деп. Рахмат. Амно белги эмнени түшүндүрөт? Кандай ойлойсуңар? Бүткүл дүйнө спидке каршы дегенди эжеке. Бул дүйнө жүзүнүн жер бетиндеги элдин баарын көйгөйү болуп атат, Бүгүнкү күндө кайсы көйгөй бар? Азыркы күндө биз үчүнчү силер менен онлайн сабак өткөнбүз. Коронавирус. Коронавирус. Андайлар мен силерге айттым эле, ушундай белгини жасагыла дедим эле, жасаган болсоңор алып төшүңөргө бир жерге таккыла. Себеби биз ошол спидке каршы күнгө биз дагы башка биздин жер бетинде ушул оорунун жайылышы эмес, токтошуна биз ошого каршы акцияларга макулбуз да, туурабы? Ошол себептен ушул белгини тагабыз. Кандай ойлойсуңар? Буну ким? Бул белгини ким ойлоп тапкан же киргизген деп ойлойсуңар? Кабарыңар барбы? Кыздар? Жок болсо керек, а? Мен бул жөнүндө силерге айткан эмесмин да, ушуну билгиле. Айтсам, эгерде анда карамаксыңар да. Бул ВИЧ инфекциясы менен күрөшүүнүн эң белгилүү символдорунун бири болуп саналат. Бул кызыл лента. Анын узундугу өтө деле узун эмес. Ошол адамдар өзүнүн төшүнө тагып, бизде ошол спидке каршы дүйнө жүзү спид оорусунан алыс болсун, ВИЧтен, ВИЧ инфекциясынан деген көз карашта 1991-жылы художник Франк Мур деген ойлоп тапкан экен, 91-жылы. Анан 2000-жылы гана кайсы бир эме болгондо проект кабыл алышып, көрсө чын эле биз ошо спидсиз келечекке үмүт кылалы. Анан ошол адамдар, ооруп аткан адамдар барбы, биз ошолорду колдойлу деген үмүттө ушул лентаны тагып жүрүшөт символ катары. Ошон үчүн ошентип баштайлы. Тагып баштадык. Келгиле кыздар анда. Куратордук сааттын максаты төмөнкүчө. Адамдын иммунно жетишсиздигинин вирусу, башкача айтканда ВИЧти ар түрдүү которулган түрлүү варианттары бар экен да, ошону козгоочу дарт экендигин билесиңер. Бул козгоочу дарт экен. Андан кийин иммунно жетишсиздигин жугузуунун синдрому спидти ошентип которуп тур. Бул да ВИЧ инфекциянын акыркы баскычы экенин түшүнөсүңөр. Өз пикириңерди билдиресиңер. Себеби мен силерге алдын ала тапшырмаларды бөлүп бергем, ошол боюнча айта баштайбыз. Демек, мен силерден алгач спид деген эмне деген суроодон баштайлы. Силер араңарда өзүңөр пикириңерди билдире тургандар болсо, кегиле айта баштагыла. Мен анан Замирбек кызы Айназик ушул боюнча өзү видео жасаптыр, ошону сунуш кылам. Ага чейин Озеки өзүңөрдүн спид деген эмне айта бергиле. Кабылданган спид деген бул 1982-жылы чыккан болсо керек эле. Болсо керек эле. Өз оюңарды негиздеп, анан ошону туура. Мен айтайын эжеке анда. Айзирек эме, Айзат сен сүйлөп атасыңбы? Ооба, кабылданган иммун жетишсиздик синдрому деп спидти айтышат экен. Иммунитет басаңдап төмөндөгөн сайын спид оорусуна чалдыгуулар көбөйөт экен. Мисалы, ВИЧти деле спидтин бир түрү деп айтышкан экен элдер. Ошентип ойлогон экен. Бирок андай эмес экен. ВИЧ бул ошол иммунитетти слабыйлаштырып, бактерияларды пайда кылат экен, вирустук бактерияларды. Ошонун натыйжасында спид оорусуна алып келет экен.
Рахмат. Дагы Айзатты ким толуктайт? Мен эжеке. Ким? Мен атын айтып туруп эме мен азыр жерден управлять ете албай калсам да. Мен Темирова Темирова. Макчехра. Макчиха айт. Чечмелениши синдром, приобретенного иммунного дефицита. Кыргызча которулушу кабылданган иммундук жетишсиздик синдрому деп аталат экен. Бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустардан коргоочу адам организминин системасы ВИЧ иммунитети басаңдатып организмде түрдүү ооруларга чыдагып адам ооруйт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөйт. Анан спид келип чыгат. Рахмат. Макчиха, силерге муну айназиктин эмеси көрүнүп атабы? Кайтарым байланышы? Айназиктин кайтарым байланышы көңүл буралы, бирок бул төмөн жазылып калыптыр да. Demek 1988 yıldan tartış 1. dekabr kanday günde Спид күнү деп берейин. бүткүл дүйнөлүк спидке каршы Коргоо күнү деп. коргоо күнү экен, андан кийин çok sağlam koştu. Anturgay özgüsünleri çok başkadan akar. Kosmos ketmeyen anlatılır gözü. Bunun ekonomik arman uğru giyerek açacağın iş bulup kalanday kutlu. Sağlıklıkla Sağlık Ministerliği spid uğruna oluştu deli görünüklü Neden olsa bu uğru boyunca ilgili malumat aradığı cağına da aksaptır. Spid imunduk vücudun çok kılıcından olan organizmin korkutucu soğuğunday turan patologiyalığa bağlı. demek bu spid деген эме экен? Иммундук тутумдун эмне болушу дейт? Жок кылышы. Демек иммундук тутум төмөндөгөн сайын адамда баягы түрдүү вирустарга туруштук бере албай калат да, ошондой учурдагы абал экен. Korkunçlu coğuştu uğru. ВИЧ инфекциясының адамның иммун тагышынан вирустun korkutucular da kırgıcıyla bulup sanalады. Uğrunu bilip durup айтпаса, Kırgız Respublikasının kılmış ceza mizamlarından bilip durup başka adamlarga ВИЧ инфекциясının doğusu korkunucuna duçar kılandığı üçün kılmış жоопкерчилиги каралган. Demek bu жерде бизде Айназик эмне жөнүндө айткысы келиптир? Спиддин өзү боюнча гана буга тапшырма берилген, ошону аткарыптыр, Андан кийин карагыла. Demek ВИЧ деген эмне? Кандай ойлойсуңар? Спид Мен айтайын. бир себеби жана Айзат баштап кетти, эми айтпагандар айтпа, ким жегимай мен сүйлөйм. Мен айтайын эжеке. Ким? Айданекпи? Макчехра. Макчехра, токтоп. Азыр токтоп. Башка ким бар? Мен айтайын эжеке. Бегимай сен? Ооба, Алишер кызы Бегимай. ВИЧ кишинин иммундук жетишпестик вирусу. Ayt dagы virus экен, анан чечмелениш кандай экен, кыргызча кандай экен? ВИЧ айтчы? Эжеке, мен айтайынчы. Азыр мына силерге Айданектин кайтарым байланыш көрүндүбү видеосу? Көрүнбөдүбү? Жок эжеке. Азыр токтоп турган. Бизге ВИЧ жөнүндө гана ким айтам десе, ошолор жооп бергиле. Мен эжеке. Айтсам болот эжеке. Эми көрүндүбү?
Ооба. Угуп тургула. Бүткүл дүйнөлүк СПИД менен күрөшүү күнү ар жыл сайын 1-декабрда белгиленүүчү күн. Биринчи жолу 1981-жылы 5-июнда АКШнын ооруларга көзөмөл жүргүзүү борбору СПИД деген жаңы ооруну каттаган. Алгач 4П деп аталган адамдын иммундук жетишсиздигинин козгогучу бара-бара анын кабылдоосуна алып келери. Аны менен ооруган адам акыр өмүрү менен кош айтышаары аныкталганда гана Бириккен Улуттар Уюму ушул дартка каршы күрөшүү күнүн 7 жылдан кийин жарыялаган. Дүйнө өлкөлөрүндөгүдөй эле Кыргызстанда да 1-декабрь СПИД күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү катары белгиленип келет. Алгач медицина жаңылыктарын айта кетсек, Кытайда азыркы 1 жыл ичинде СПИД оорусун алып келе турган ВИЧ оорусу менен катталгандардын саны 50% өстү. Эгерде 2004-жылы Кытайда расмий түрдө 89 000 адам ВИЧ менен катталган болсо, 2005-жылы ВИЧ менен ооруган адамдардын катары 135 000ге көбөйдү. Ал эми бул вирусту аныктоо үчүн быйыл 2 миллион гана Кытай текшерүүдөн өткөн. Эл аралык адистер менен бирге Кытайдын адистери да бул ооруга чалдыккандардын санын мындан да көп экендигин айтышууда. Алардын айтымында бул илдетти аныктоого Кытайдын саламаттык сактоо системасынын начардыгы тоскоолдук көрсөтүүдө. 2003-жылы Кытайда СПИДке чалдыккандардын саны 840 000 деп Кытай бийлиги билдирсе, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму башкача маалыматтарды берди. Алардын билдирүүсү боюнча, ВИЧ менен ооруган адамдардын саны 650 000ден ашкан. Ал эми айрым эксперттер инфекцияга чалдыккандардын саны Эбола миллиондон ашып кеткендигин айтышууда. Кыргызстанда болсо ВИЧ-СПИД инфекциясына кабылгандардын өсүшү өлкөнүн социалдык, экономикалык, коомдук өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет. Учурда Кыргызстанда ВИЧ илдети менен катталгандардын саны 807ге жеткен. Алардын 52-си СПИД оорусу менен катталып, 44 адам каза болгон. Адистердин айтымында ВИЧке чалдыккандардын 8% бул илдетти багизат менен ийне аркылуу жугузгандар. Акыркы мезгилде бул илдетти жыныстык жол менен жугузгандардын саны да өтө көбөйүүдө. ВИЧ деген эмне? Көп адамдар ВИЧ менен СПИД оорусун бир деп эсептешет, бирок ал андай эмес. Ким ооруп калышы мүмкүн жана жуктуруп албоо үчүн кандай чара көрүү зарыл? ВИЧ орус аббревиатурасынан келип, вирус иммунодефицита человека деп чечмеленет. Кыргызча адамдын иммунодефицит вирусу. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, СПИД оорусун пайда кылат. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай, каза болот. Ооруну жуктургандан кийин 3-6-9 айлардын ичинде температура 39 градуска чейин көтөрүлөт. 1-2 жума тынбай ич өтөт. Денеге бүдүр майда безгичтер чыгат. Баш ооруу, тез арыктоо, лимфатикалык өзөлкөдөрдүн чоңоюшу, тез ооруу, грипп, лихорадка, ОРВИ. ВИЧ менен 15 жаштан 49 жашка чейинки адамдар жуктуруп алышы мүмкүн. Ошондуктан өздүк гигиенанын тактоору аткарып, ар кандай медициналык приборлорду колдонгондо сөзсүз анын жана таза экендигин текшериңиздер. Тиш дарылоочу жайларга, чачтар ачкан алып барганда ар бир инструменттин тазалыгына көңүл буруңуздар. Демек, рахмат. Айденек бизге жалпылаштырып, бир эле ВИЧ эмес, СПИДти да кошуп, жалпылаштырып видео жасаптыр. Ошону укканыңар боюнча эми түшүнгөнүңөрдү айтып көрмөчү, ВИЧ деген көрсө эмне экен? Кыздар? СПИД менен Эжеке ВИЧ жөнүндө ВИЧ деген эмне? Мен түшүнүп айта кетсем. Айденек кайра сен айтасыңбы? Дагы ким айтат? Азыр көрдүңөр да видеону, туурабы? Ошол боюнча айтпачы. ВИЧ деген эмне экен? Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратат экен эжеке. Дагы? Рахмат. Кийинки ким? Сүйлөйт дагы? Айта бергиле, кимдер оюңар? Адамдын иммунитетин пасайтып, аны СПИД оорусуна чалдыктырат экен. Төмөндөтөт экен, анан дагы ВИЧке чалдыккан адам тез арыктап, баш ооруп, ич өтүү ооруларга дагы кабылат экен. Эжеке мен айтайынчы. Рахмат. Дагы ким? Мен эжеке. Ким айтып атат? Мен деп. Мен Замирбек кызы. Айнайсып сүйлө. ВИЧ инфекциясынын адамдын иммун таңкыстыгынын вирусу козгоочу дарт акыркы чеги болуп саналат экен эжеке. Акыркы чеги экен, анан. Рахмат.
кийинки өтөрөт окшойбуз, анан жалпылаштырып акырына келгенде дагы жалпылаштырабыз да. СПИДтин кандай алгачкы белгилери бар деп бизге Айданик дагы айтып кетти, бирок Өлмөс хандын дагы ушул боюнча бизге даярдаган видеосу бар. Ошон үчүн ага көңүл бурабыз. Ага чейин кошумча айта тургандар бар болсо айтып тургула, мен азыр запускать этип. СПИД оорусун жуктуруп алгандан кийин ар кандай адамдын иммунитети слабый болуп, анын аягы СПИДтен эч бир адам азыр айыга элек экен, анын барып акыры жагы өлүшү мүмкүн экен, өлөт экен да. Ошондой коркунучу бар экен, а? Ооба. Рахмат. Эме Өлмөстөн видеосу көрүнүп атабы силерге? Бир адам кандайдыр бир белгилерди Азыр көрө эле экен, көрсөтүп. чаңдытканын аныктай албайм. Музыка эмеси болот экен. Азыр. Мынакей көрдүңүздөр. Медицинада СПИДтин ар кандай белгилери аныкталган. Алар салмактын дароо азайып кетиши, кургак жөтөлдүн пайда болушу, температуранын жогорулашы, белгисиз бир себептерден улам уйкусуроо, ич өтүү, мурунда жана ооздо кызыл күрөң тактардын пайда болушу, депрессия сыяктуу оорулардын болушу мүмкүн. Бирок мындай белгилерди байкаган соң дароо ВИЧ инфекциясы бар экендигин түшүнүп койбош керек. ВИЧти мындай белгилерден тышкары анализ аркылуу лабораториялык тестөөлөрдөн соң гана аныктоого болот. Рахмат. Анда Өлмөс хандын видеосунан кийин өзүңөрдүн кандай оюңар бар? Айтып көрүлүчү кыздар. Эжеке бул адамдын курук жөтөлтөт экен. Курук жөтөлтүп ичи, анан кийин салмагынын азайышы, иммунитетинин жоголушу, ушулар депрессияга алып болуп. Ушулар белгилерин бар болсо эгер, СПИД деп түшүнбөшүбүз керек экен, аны атайын анализ тапшырып билишибиз керек экен. Туура, мындай белгилерде башка да оорулар болушу мүмкүн. Сөзсүз эле ушуну биле калып эле мен ушундай экен деп коркпош керек экен адам. Ал үчүн эмне кылыш керек экен? Врачтарга кайрылыш керек экен. Туура, рахмат, азаматсыңар, кийинкиси. Анда кандай себептерден улам ВИЧ инфекциясын жугузуп алуу коркунучу бар дейт. Азыр биз Шарабидің Айзиректин видеосуна көңүл бурганга чейин өзүңөр кандай ойлойсуңар? Кандай себептерден улам жугузуп алышы мүмкүн? Айтып тургулачы. Эжеке негизи үч негизине жугат да СПИД. Биринчи жыныстык катнаш аркылуу, кийинкиси ийне аркылуу, спирттен жугат, анан кийин үчүнчүсү болсо энеден балага жугат да. Көбүнчө азыр жыныстык катнаш аркылуу, анан ийне аркылуу, спирттерди туура эмес колдонуу аркылуу ушундай жугутат да. Бир СПИДке сайган үкөлдүп башка адамга сайса анда жугат да, ошонун да пайда болуп атат. Дагы кимде кандай ой бар? эжеке жана кыздар немеге барат го, салонго. Баңгизат колдонууда, сойкулукта, анан дагы белгисиз учурлар менен дагы көп жугуп жатат экен. Рахмат. Кегиле анда Айзиректин видеосу көрүнүп атат силерге? Көңүл бургула. Бизде көбүнчө ВИЧ инфекциясы негизинен баңгизат, сойкулук оорулары донорстиге берилүү жолдору аркылуу таралууда. Бул оору азыркы мезгилдеги өтө опурталдуу, коркунучтуу тартпойдон калууда. Ага чалдыккандардын саны да биздин өлкөдө көбөйүп баратканы өкүнүчтүү. Аталгандардын жайылып жатышына учурдагы миграция жана сойкулуктун күч алышы да болот. Биздин маалыматыбыз боюнча болжол менен Кыргызстанда ийне сайылуучу баңгизат колдонуучуларга 66,7%, жыныстык жол менен 25%, энеден балага 2,1%, ооруканадан 6,1%, белгисиз жолдор менен 0,8% болгондугу аныкталган. Итке чалдыккандардын көпчүлүк бөлүгү же болбосо 73%га жакынын 20-39 жаштагы адамдар түзөт. Демек акырында Айзирек биз ушул ВИЧ инфекциясына каршыбыз деп өзүнүн видеосун соңуна чыгарыптыр. Демек
көрсө биз айткан алдын алуу жолдорунан сырткары ал коркунуч баары деле жугуп калган учурларды көрдүңөрбү? Канча проценти кайсы эмненин негизинде жугуп атат? Эң көп көрсөткүч кайсы нерседен жугат экен? 66,7% деп айтты го. Көрсөткүч. Ким айтат? Баңгизат колдонуучу. Баңгизат колдонуучулар. Демек, азыр калктын арасында көбүнчө жаштарда ошол нерсе таралып кеткен, көп жайылган, ошол себептен ушул коркунуч бар экен. Дагы андан кийинки көрсөткүч кайсы экен? Бул оорулуу энеден балага жуккан 2,1%. Рахмат. Дагы Ал эми догдурудан 6,1% жугат экен. Ал эми белгисиз жолдор менен 0,8% жугат экен. Көрдүңөрбү? Көрсө белгисиз жолдору да бар экен, аныкталбаган. Биз аны билген экенбиз. Анан доктурдан дегенди кандай түшүнөсүңөр? Доктурдан дегенде бул ошол колдонулган бир адамга колдонулган буюмдарды, шаймандарды экинчи адамга колдонсо дагы жугат. Мисалы тиш доктор, Тиш доктурлар өздөрүнүн инструменттерин обработка кылмайынча башка бирөөнүн тишин ошол нерсе менен чукулаган болсо жууп калышы мүмкүн экен. Силер жана частанаттар боюнча айттыңар, ошолор экен. Андан кийин учурда биздин өлкөдө абал кандай деп ойлойсуңар? Ким айтат? Айтып берейин. Биздин өлкөдө айтам деди. Сүйлө. Мен айыкпас оорулардан бири бул ВИЧ-СПИД оорусу болуп эсептелет. Бул дарт көп жылдардан бери Жер планетасында чоң көйгөйү болуп, дарысы бүгүнкү чейин тапылбаган оорулардан бири. Ушул себептен бул Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 1988 тарта 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деп белгиленип келет. Келгиле, анда бизде Бегим Айдын видеосу дедимби? Ооба, эчке. эмне керек тасын жок. Чык дедим мен эшикке. Демек, бул маалыматты бизге Бегим Ай кайсыл дата боюнча маалыматты айттың? Өзүң жооп берип койчу, Бегим Ай. Кыргызстан боюнча эчке. Кыргызстан боюнча 2020-жылдын февраль айындагы маалымат экен, Ооба. Эми кыздар, силерге суроо, ушулардын арасында кыргызстандыктар анан чет өлкөлүктөр деди го, ошону кандай түшүнөсүңөр? Чет өлкөдөн киргендер эчке? Бирок биздин Кыргызстандын эмесине карата статистикасында ошого карап аныкталыптыр. Демек, кандай ойлойсуңар? Бул абал жакшы абалбы же жаман абалбы? Жаман абал. Жаман. Канча адам ооруп, канча адам көз жумуптур ушул оорудан? Каза болду. 9757 адам жугузуп, Анын ичинен канчасы? анын ичинен 2013 каза болгон. Бегим Ай, коштоп койсу, цифрларды эстеп калуу кыйын да.
Siz tez Дагы ким video менен tez айтып бергиле кыздар оюңарды. Бирок эжеке биздин өлкөнүн жугузуп алган адамдары кээ бир дүйнө жүзүндөгү өлкөлөргө караганда төмөнүрөөк да, кичине басаңдаган да. Азыркы Спидке каршы вакцина деген ойдосуң Айзат? Туурабы? азыр мына статистика боюнча деле башка өлкөлөрдө ошо СПИД, ВИЧ оорусун жугузгандар көп экен да биздин Кыргызстан өлкөсүнө караганда. Эми көп, бирок азыр да угасыңар маалыматтарды. Бизде өзү 10 мүнөткө жетпеген убакыт калыпты. Бүтүп калса кайра киресиңер, жетишпей калса. Көңүл бургула. Гүлнуранын коркунучтуу илдеттин пайда болгону тууралуу ар кандай сөздөр айтылып келет. Бирок 1926-жылы биринчи жолу адамга маймылдан жуккан деген аныктама эң көп тараган. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча СПИД оорусуна чалдыккандардын саны 60 миллион адамдан ашкан. Ал эми көз жумган адамдардын саны 25 миллион адамга жеткен. СПИД оорусу менен эң көп ооруган өлкө катары биринчи кезекте Америка Кошмо Штаттары эсептелет. Бул өлкөдө эркектерге караганда аялдардын саны көп. Мисалы, Нью-Йорк шаарында бир жылдын ичинде 20 миң наристе ВИЧ оорусу менен өлүкчү. Африка өлкөлөрү да АКШдан ашып кетпесе да кем калышпайт. демек вакцина табылыптырбы СПИДке каршы? Кыздар? Жок эжеке, азыркы учурга чейин бул илдеттин дарысы табыла экен. Демек, бул коркунучтуу ооруну көрдүңөрбү? Дүйнө жүзү боюнча канча миллиондогон адамдар ооруп, канчалаган наристелер төрөлүп атат экен ошол ВИЧке кабылган, туурабы? Эң коркунучтуу азыр силер айттыңар го, биздин Кыргызстанда санасы болгон халктын саны башка өлкөлөр менен салыштырып көргүлө да, ошондо процент боюнча бизде Бегим Айдынды кимдин видеосунан көрдүм эле, чын эле Кыргызстан 7-чи орунда турабы деген. Кимдерде жүрөт эле ушул видео. Ушул нерсеге силер ооба эжеке, башка өлкөлөргө караганда Кыргызстанда көбүрөөк экен. Мен издеген маалыматтардын арасында Кыргызстан СПИД оорусуна чалдыккандар арасында 7-чи орунда турабы деген эме бар экен. Ошол чындап эле 7-чи орунда турабы экен. Эжеке, Кыргызстанда адамдын калктын саны аз болгондугуна байланыштуу ошондой болуш керек эчке. Башка мамлекеттерде калктын саны көп болуп, процентный соотношение деген билесиңерби? Бизде 5 миллион эле калк болсо, 2 миллиард калк бар мамлекеттер бар, туурабы? Ошолордун процентин эсептегенде 7-чи орун деген бул коркунучтуу нерсе. Туурабы? Азыр мен силерге бизде Казбек кызы Айназик менен Сауле экөөңөр отурсаңар керек, барсыңар, Ооба эжеке. Ооба эжеке. Могу кимиңердин тарткан сүрөтүңөр көрүндүбү? Азыр башынан туруп мына. Өзүңөр экөөңөр таанысыңар, кимиңердики? Сауле, сен тарттыңбы же Айназик экөөң жөнөтүңөр эле да мага? Сауле. Сауле сүйлө анда, сүрөттү баяндап бер, өзүң тарттың эле. СПИД жолу менен жүргөн болсоң кандай? Дагы ким айтып көрөт ушул сүрөттү? Сауле өзү кирип баяндап бериш керек эле да буну, өзү тарткан сүрөттүчү. Мына карасаңар, биз СПИДке каршыбыз. Бул жерде СПИДке каршыбыз деген ойду бул чагылдыргысы келиптир. Бир жагында карап көрсөк, булганган нерселер, мына керек эмес, спирттин эмеси, сигареттин сүрөттөрү турат. Бул жагында таза аба, жашылданган бактарактар турат. Эми бул Эжеке, мен кошумчалап кетейинчи. Рахмат, токтот. Айзат оюн бүтүп алсын, туруп тур, улантасың. бул ойду эки жол бар. Ошол жолдун экөөнүн кайсы бирин тандаш өзүңөрдүн колуңарда деген сөзү да камтып кетиптир эжеке. Рахмат. Ким улантам деп атат? Эжеке. Бул эки жолдо кандай өзүңдүн жашооңдо кандай нерселер болот, ошону чагылдырыптыр. Мисалы үчүн СПИД оорусунда өлүмгө алып келет дептир. Ал эми биз СПИДке каршыбыз дегенде бул новая жизнь, жаңы жашоо дейт эжеке. Рахмат. Демек, ушундай жашоону кааласаң, анда сен дейт эмнелерден отказ кылып атат, ошолордон баш тартып атат. Эмнелерден баш тартыш керек экен? Ичимдик бар, сигареттер, сигарет, иши кылса, мындай здоровый образ жизни Жаман адаттерден кутулуш керек экен. Кутулуш керек экен, жаман адаттерден. Жана дагы бирөөнүн видеосунан байкадым, силер да байкаган болушуңар керек. Адам кирчиси бир бар.
Кандай түшүнөсүңөр? Угулбай калды эжеке сөзүңүз. Кире бергиле, бул жакта эжекелер тоскоолдук кылып атышат бизге. Сураныс сиздерден, бул жака киргенден кийин тоскоолдук жаратпаганга аракет кылыңыздарчы. Эжеке сурооңузду башынан кайталап коесузбу? Оюн бөлүштү өзүмдөн не дегенин. Абийир деп атасызбы? Талап болуп калды. Деп жана кимдин видеосунан көрдүк, Айзиректен бир кандай түшүнөсүңөр? Абийир деген эмне үчүн бул жерде бул мына сүрөттөн ал көрсөтүлүптүр, ошону да кошуп кетейин деп атам да. Спитке абийирдин кандай тиешеси бар? Эжеке бул адамды абийири төгүлгөндөн кийин Демек, көп жолу көп процент көрсөткүч кайсы нерседен жугуп атат ошол ВИЧ инфекциясы? Жыныстык акча аркылуу көбүрөөк жугутат. Абийирди кошо камтып кетиптир. Макулсуңарбызбы? Ооба эжеке. Карап туруңуз. Дагы эми азыр Айназиктин сүрөтү мына сүрөт окуйт. Айназик барсыңар, Казбек кызы. Айназик. Анда өзүңүз сүрөтүңү туура ачтыңбы, баяндап бер. Кел ого. Ушу сенин сүрөтүңбү? Туурабы? Болбосо өзүң колуңа алып ал өзүңдүн тарткан. Ушула? Сүйлө. Айназик. Бул эме интернет слабый окшойт. Кегиле анда. Башка бирөөңөр айтып тургулачы, Айназиктин сүрөтүнөн эмнени көрүп атасыңар? Жаркын жашоонун эки түрүн айтат да бул Эжеке, жака. Айназик сүрөтүндө эле ал Саулет тар сүрөтүгө камтыптыр. Бундагы жакшы жашоо менен ошол спидке чалдыккандан кийинки жашоону кайсы бирин тандайсың дегенди камтыган мында деле. Эки жол өзүңө дептир, тандоо өзүңө дептир да. Эгер ушундай жашоону кааласаң, рахмат. Дагы эки жолдо жакшы жашоо кааласаң, демек ушул нерселерди гана көңүл бурушуң керек. А бул жакта дейт смерть, өлүм болгондо дейт, неден болот? Мына инфекцияны коркунучтуу тартып көрсөтүптүр, Айназик, сен эмнеге жооп бере албай атасың? Интернет жакшы болбой атат окшойт, Демек, рахмат, анда бизде азыр аз убакыт калыптыр. Кайра киргенде бизде дил баян жазгыла дегенмин, Ошо дил баян жазгандар даярданат, өздөрүнүн дил баянын мүмкүн болушунча бизде азыр айтылбаган бөлүктөрүн окуп кетүүнү чакырат элем сиздерден. Себеби видеодо айтылган нерселерге токтолбой эле коелу дегеним да. Макулсуңарбы? Макул болсоңор азыр дагы өзүңөрдүн оюңарды айтып тургула. Демек, буга чейин мисалы спид жана ВИЧ жөнүндө ким айтат азыр мына жооп бере эле кыздардан айтпачы, экөөң бир нерсе деп түшүнүп элеңер, же дайым эле ушул нерсени мектепте деле силер тарбиялык сааттарды өтүп келгенсиңер. Ушул 1-декабрга карата Эмне дейсиз эжеке? Не дейсиң, Айзирек? Спид менен эмне дедиңиз? ВИЧ менен спид экөөнүн бир эле нерсе деп табып алыш. Эко башка эжеке. Жок, азыр араңарда барбы? Жок, мен бирөөдөй эле ойлочу элем деген инсан бар болсо, жооп бергилечи кыздар. Расмий, сен кандай ойлойт элең? Эки бөлөк эжеке. Эки бөлөк. Кимден баштайбыз? Кегиле. Ким өзүнүн дил баянын коркунучун жыйынтыктоосун айтат? Кана? Айзат, жыйынтыктооңу айт, өзүң оюңду жазып кеттим дедиң го. Башта Айзат сенен баштаганда, сени сага кайрылып калдым. Эжеке, бул жерде биз башынан баштап эле ВИЧ менен спид тууралуу айттык. Ошол жерде бирок ВИЧ оорусун дарылоого болот экен да. Бул жерде антиретровирустук терапия аркылуу ВИЧ оорусун дарылоого болот. Анын ичинде кош бойлуу болгон аялдардын ичиндеги баласын да дарылоого болот экен. Спид илдетүү Кыргызстан элдеринин эле жүрөгүнүн ушун албастан бүткүл дүйнө жүзүндөгү элдердин тынчын алууда экен. Адатта адамдар өздөрүнүн өмүрлөрүн ойлобостон дарыгерлер айткан кеңештерге кайдыгер мамиле кылууда. Ошондой эле биринчи байлык ден соолук демекчи, ден соолугубузга кайдыгер мамиле кылбайлы. Дарыланууга караганда алдын алуу жакшы деп айтылгандай, кандай амал колдонуп болсо да оорудан качып кутула албайбыз. Бирок ошол эле учурда айрым оорулардын алдын алуу үчүн көп аракеттерди жасасак болот. Келиңиздер анда өз
саламаттыгыбызды жакшыртууга өз салымыбызды кошолу. Кыргызстан элдеринин ден соолукта болсо бул ар бир Кыргызстан жарандарынын өздөрүнүн колунда. Рахмат Айзат. Демек, Сифра, сен улантчы, кана өзүңдүн оюңду. Дилбаянда эмне деп корутундуламаксың? Себеби Дилбаянын негизги максаты ошол да. Ооба эжеке, мен да бул спид ВИЧ ооруларын жуктурбоо үчүн тазалыкка биринчи орунда аракет кылыш керек экен. Анан кээ бир салон же доктурканаларга барганда анын нерселерин тазалап иштетүүгө аракет кылып жасаш керек экен. Айтып. Рахмат. Сен азыр буну өзүңүн жыйынтыктар дегенде ооз экеле жыйынтыктар болсо, сен мага берген текстте андай эме бар беле? Demek kızlar biz bugünkü özümüzdün kuratorдук саатта караган маалыматтардын баардыгы боюнча жалпылай эле биз эмнелерди карадык, өзүңөрдүн пикириңерди, акыркы айта турган сөздөрүңөрдү айткачы, ушу спид оорусу, ВИЧ оорусу, спид жана ВИЧ деген бул экөөнүн эмне айырмачылыктары бар экен, кандай алдын алуу жолдору бар экен, бул оорун жайылтпаш үчүн бүгүнкү күндө биз спидке каршыбыз деген акциялар жүрүп атат. Биз ошого макул болгондугубуз үчүн ушул нерсени биз да жүргүзүп атабыз, өз салымыбызды кошолу деп мындан ары жайылтпоого аракет кылалы деп. Кана келгилечи. Ар бир адам эжеке өзүнүн гигиенаны сактап, өзүн тыккана алып жүрүп, баардык жерде өзүн карап жүрсө, анда жукпаса керек дейм да. Көп эле өзүн кармаган үчүн көбүнчө врачтардан да жугутат, андан кийин жыныстык жол менен жуккан үчүн көп эле ушундай жугутат да. Ар ким өзүн таза алып жүрүп, гигиенаны сактаса, анча жукпайт го дейм. Рахмат. Демек эң биринчи бул гигиена деп атасың. Рахмат. Дагы ким айтат? Сүйлөй кыздар. Бегим айтчы. Бул ВИЧ менен, ВИЧ оорусу менен, спид менен 15 жаштан 49 жашка чейинки адамдар көп учурда ошол жаштагы адамдар ооруйт экен. Жана бул жуктурбоонун алдын ала жолдору, бирок бул спид оорусу өтө кеч билинет экен. Ал бул оору менен ооругандан кийин 6-9 айларда гана билинет экен. Ошондуктан өзү гигиенаны өтө таза кармап, тиш ооруга барганда, больницага барганда сөзсүз түрдө больницада колдонулган нерселердин тазалыгына көңүл буруп, өз гигиенаны жакшы сакташ керек экен. Рахмат. Дагы Бегимай, Алишер кызы Бегимай. Сүйлөчү. Спид жана ВИЧ бул биринчи ВИЧ оорусу болгондон кийин анан секинден баштап катуу ооруп спидке өтүп кетет экен. Бул спид оорусу болгондо чындыгында эле өз гигиенасын сакташ керек. Мисалы үчүн доктурга барганда эле ал врачтар башка бирөөнү карап эме кылганда өздөрүн жакшы карабас өздөрүнүн гигиенасын сактабастан башка бирөөнүн эмесин дагы карап эме кылышы мүмкүн. Ошентип жугат. Гигиенаны толук сакташ керек, өзүн камсыз кылыш керек да эчке. Рахмат. Дагы Бегимай башка кыздар айтпаган ойду мен да толуктайынчы деген ким сүйлөйт? Келгиле. Эжеке ВИЧ менен спидтин ВИЧ бул өтүшүп кеткен абалы болсо керек эжеке. Спид өтүшүп кеткен абалы. ВИЧ анын башталышы. ВИЧ башталып туруп, иммунитет слабыйлашат да. Эгерде баягы айтып кетти го видеодо, 20дан баштап 57 жашка чейин деп. Эмнеге дегенде жашың өткөн сайын иммунитет пасая баштайт да, төмөндөй баштайт. Төмөндөгөн сайын вирустар, бактериялар адамга жугуштуу жагы көбөйөт дагы, аны өзүнө кабыл алуу өтө тездик менен учурайт дагы. Ошол сыяктуу эле спид ВИЧ оорусуна алып келет. Эгерде мисалы биз азыр 18-17 жаштагы адамдардын иммунитети 25-40 жаштагы адамдарга караганда жогору болот. Рахмат. Мен боюнча суроо берейин дегенмин да. Айназик, сен түшүнбөй калган окшойсуң, а? Себеби сен
не деп айтканын азыр укпай калдым го, бирок Айзат сразу оңдоп кетти да. Байкадыңар кыздар? Мына, азыр кайсынысы козгоочу дарт экен? ВИЧ козгоочу дарт болуп эсептелет. Өтүшпеген оорусу илдети болуп калат да. Кыргызчасы адамдын иммунно жетишсиздигинин вирусу деп аталат да, ВИЧтин чечмелениши. Көрсө ал козгоочу дарт экен. Кайсы эмнени козгойт экен? Канча түрдүү вакцина ойлонуп табылып, бирок 100% ооруну айыктырганга күчү жетпей жатат экен. Кимдер ушул жөнүндө маалымат алдыңар, уктуңар? Азыр дүйнө жүзүндө барбы? Бирөөлөр ойлонуп атат да, окумуштуулар, чындап эле ушулар ушул вакцинаны эме кылсак деп бул оору көп жылдан бери коронавируска деле канча адамдар өз табын кошотпайбы? Маалыматыңар жокпу? 40 вакцина экен. Мен ошону коеюн деп, ооба. Анан дагы бир суроо, силерде Кыргызстанда ушул бизде ВИЧ менен чалдыккандарга атайын өзүнчө бир кам көрүүлөр барбы? Кыргызстанда кандай чаралар жүргүзүлөт? Ким айтат? СПИДке каршы күрөшүү дегенде баягы иш-чаралар болот го, жеке медициналык медпункттарда деле, башка жерлерде деле уюштурулат го. Мен оюмча болгон да, өзү негизи ушундай болот. Жыл сайын жүргүзүлүп келет, ал атайын өзү бизде медиктер деле ошол акциялар жүргүзүп, мектеп окуучуларынан баштап ишканалардын баардыгы тең ошого өз салымдарын кошуп деле келе жатат, туурабы? Ооба. Эми бизде ошол Кыргыз Республикасында атайын жобо, бир мыйзам иштелип чыккан деп билесиңерби, же билбейсиңерби? Мыйзам иштелип чыккан, баягы сиз айткандай эле, аны жашырганга мыйзам иштелип чыккан экен, бирок ал тууралуу билбейт экенбиз. Мына Кыргыз Республикасынын мыйзамы азыр менде демонстрация экранынан запрет кылып койду да. 2005-жылдын 13-августунда 149-токтомдун негизинде Кыргыз Республикасында ВИЧ-СПИД жөнүндө атайын мыйзам кабыл алынган. Анын бир нече бөлүмдөрү бар. Ал бөлүмдөрдүн аттарын айтып кетейин, кийин өзүңөргө жөнөтүп коем. Жалпы жоболор бар. Биринчи негизгиси ал түшүнүктөр кантип чечмеленет, глоссарий сыяктуу. Андан кийин ар биринде статьялар камтылган, кандай болуш керек, аны жайылтпаш үчүн эмне кылыш керек, статьялар каржылоо үчүн кандай жолдору бар. Экинчи бөлүмү жарандардын укугу жана милдеттери, алардын укугун тебелебеш керек. Андан кийин үчүнчү бөлүмү ВИЧти медициналык текшерүүдөн өткөрүү керек, СПИДтерге чалдыккандарга алдын ала байкоо жүргүзсө болот. Аларды өткөрүүнүн ыктыярдуу, милдеттүү жана мажбурлоо жолдору бар, 3 жолу. Кандай ойлойсуңар? Кайсы учурда мажбурлоо жолу менен текшерет деп ойлойсуңар? Ошол ооруну жуктуруп алган өзүнө эме кылса. Ооба, өзү чындап ошо ооруга чалдыгып, бирок баш тартып атса, анда мажбурлоо жолу да бар экен да. Андан кийин ал медициналык текшерүү жүргүзүүнүн тартиптери бар. Кызыксаңар, мен силерге группага таштап коем, ушул жерден көрөсүңөр. ВИЧке, СПИДке чалдыккан адамдарды, жабыр тарткан адамдар социалдык жактан коргоо деген жол пункту бар. Көрдүңөрбү? Ушул жөнүндө кабарыңар бар беле? Жок беле? Мен ошол мажбурлоо сиз айткан ошол жөнүндө. Андан кийин кызматтык милдеттерин аткарган учурда адамдын иммунно жетишсиздик вирусун жуктуруп алуу тобокелчилигине туш болгон адамдар социалдык жактан коргоо деген пункту бар. Эмгек жагында жеңилдиктер берилет аларга, корутундуу жоболор бар. Бирок бул нерседен бизди Кудай өзү сактасын. Биз баарыбыз эмнеге каршыбыз? Эмнеге каршы күрөшөбүз? СПИДке каршы жайылышына каршы күрөшөбүз. Демек, мүмкүн болушунча алдын алуу жолдорунун баардыгы менен тааныштыңар. Негизги сабагыбызды уксак эмне эле? Ким эстеп калды? СПИД жугуштуу илдет. Темасы ошондой эле. ВИЧ бул козгоочу дарт экендигин билишиңер керек эле. Андан кийин СПИД ВИЧ инфекциянын акыркы баскыч экенин түшүнүшүңөр керек эле. Өз пикириңерди билдирдиңер. Азаматсыңар, кайтарым байланыш видеолор жасадыңар, дил баяндар жаздыңар, сүрөттөр тарттыңар. Бирок техникалык себептерге байланыштуу анча мынча кыздар бере албай калды окшойт да. Анда эмесе бүгүнкү ушул темага СПИД илдет аттуу темага арналган биздин сабакты окуна чыгаарда эми силердин акыркы сөзүңөрдү угуп коеюн. Демек, сабак сизге жактыбы, эмнеси менен жакты, эмнени ала алдыңар, эле бирден сөйлөп койгула.
сабак биз мурдун мектепте окуп жүргөндө биз мындай эле түшүндүрүп койчу элек да. Азыр сабактан биз билбеген нерселерди канча маалыматтарды алдык мындан. Билбеген нерселерди билип алдык. Eskisinden okşayt ha? Ооба. Бардыгын Экөөнү кемсең 5 ой болот. Lan Ferizat болду. Daha kim айтат? бардыгында меники жаңы паңысы жок. Бөлгөн экен го. Жок Эң eskisi деп 7. Жок Мындан хужулерден таркаттым да мен. Жылкылынан бир баласынан айырмасы бар да чамда. Жок бардык ушундай эле. Мен карап чыгып номерлерин жаздым да. Куду ушундай эле болчу. Эша таштарына кайсы. Эжеке мен Бергиле. Aynen. Эжеке мен мурун биз мектепте дил баян гана кылып, буну дил баян кылып жазып койчу элек. Азыр бул жерде кеңири видеолор аркылуу, кеңири маалыматтар аркылуу жакшы маалыматтарды алдык. Жана бул илгерет менен кантип күрөшө алабыз ошол тууралуу маалыматтарды алдым. Бул кандай учурларда жугат, ушул тууралуу маалыматтарды алдым эжеке мен. Рахмат. Sen кичине түшүнбөй бараткан экенсиң, анан кийин акырында түшүнүп калдың окшойт да. Рахмат. Эжеке мен түшүнгөм бул жерде алмаштырып алдым да эжеке. Алмаштырып алдым. Алмаштырга рахмат. Кийинки ким? Ким сүйлөйт? Эжеке бул ВИЧ спид инфекциясы тууралуу биз мектеп учурунда көп деле маалыматты алган эмеспиз. Азыркы видео конференцияда бул ошол мурун мектептен алган маалыматтарыбызга караганда дагы көбүрөөк маалымат алып, толук жеткиликтүү маалыматтарды алдык. Ушундай конференция видеолор дагы көп болсо дейм. Буюрса дагы болот, билесиңер го, өзүңөр кечилеп билгенсиңер. Рахмат, Айзирек дагы. Ким сүйлөйт? Кем Мен эжеке. Сүйлөйм. Сүйлө. Макшехра сүйлөй бер. Эжеке максада ачыкса жакшы. Жаңы маалыматтарды алдым өзүмө керектүүлөрүн. Анан Кыргызстан боюнча да маалыматтарды эске алып, көпөйтүп алдым. Рахмат, Макшехра, сен да ошо дил баян жаздың эле. Толуктурма алганга убакыт көп кетип калат экен да, биз ошол немени көңүл бурбай калыппыз. Рахмат, кийинкиси. Ким сүйлөйт дагы? Сүйлөйлү. Маалыматтарды алдым. Рахмат, азаматсың. Кегиле. Болдубу? Оюңарды билдире турган кыздар барбы? Эжеке биз маалыматтарды мурун үстүрттөн эле алып жүрчү экенбиз да, азыр мындай кандайсы төмөндөп мындай казган сайын көп нерсе чыгат экен. Мен билген эмесмин да мурун. ВИЧ кандай, спид кандай, ал үстүрттөн спид деген эмне десе, ошол жөнүндө эле эжекелер бергени жазып коет экен элек да. Тереңдетип окусаң, баардык нерсенин өзүнүн айырмасы, өзүнүн түшүнүктөрү чыгат экен. Демек, бул ушундай мени түшүндүргөнүңүзгө. Рахмат кыздар. Анда биздин бир эле биздин группанын гана эмес, бүткүл кыргыз элинин гана эмес, жер бетиндеги калк элдердин баардыгынын чоң көйгөйү экен спид туурабы? Ошон үчүн баардык алдын алуу жолдорун, башка жолдорун баардыгын билдик, кандай жайылып атат экен, кандай коркунучтар бар экен. Эң аз катталган калк Кыргызстан боюнча кайсы область ким эстеп калды? Эме. Нарын болсо керек. Талас? Талас. Президент Талас. 136 болду адам. Көрдүңөрбү? Мындан ары ошол нерселерге дагы мен буну видеону эмеге жүктөп коем, көрөсүңөр дагы өзүңөр. Демек, рахмат калгандар үчүн кыздар. Кийинки дагы эмкеле жумадан кийин дагы көрүшкөнгө чейин буюрса. Саламатта болгула. Саламатта болуңуз. Саламатта болуңуз. Сак болуңуз эжеке. Саламатта болуңуз. Рахмат. Саламатта болуңуз.